Президент Садыр Жапаров ушул Тажикстанда биздин Баткенде болгон окуядан кийин ошол ал кишинин сапары бир нейтралдуу бир чөйрөдө болсо жакшы болот эле. Негизи Казакстанда, Өзбекстанда, Россияда болсо негизи ошол туура болмок. Биз ошондой деп ойлойбуз да. Бирок тилекке каршы андай болбой атат. Мына ошол эле Нурсултан Абишевич Назарбаев, аксакал катары, ушу Борбордук Азиянын лидерлеринин бири катары ошо биздин президент менен Рахмондун ортосундагы сүйлөшүүнү ушу Астана же Алматыда өткөрүп койсо жаман болбойт эле. Ошол эле Мирзиёев мырза дагы ошол Ташкентте же Андижанда же Самаркандда өткөрүп койсо туура болот эле. Ошол эле Владимир Владимирович Путин Сочиде же башка жерде эки президент чакырып өткөрүп койсо жакшы болот эле да. Негизи ушул идеальный вариант ушул болмок да. Бирок тилекке каршы 3 лидер тең ошондой кылбай койду. Мен жеке укук коргоочу катары нааразымын, саясатчы катары. Эми эмне кылыш керек? Азыр мына оппозициялар дагы, Баткен эли дагы, баткендиктер дагы, Кыргызстандын эли дагы азыркы президент Садыр Жапаровдон, Ташиевден эмнени талап кылып атабыз? Чегара маселесин срочно чечиш керек деп атабыз. Мына 28-30 апрелде болгон окуя, кандуу кагылыш, канча адамдар каза болду, жаракат алышты, үйлөрдүн баары өрттөндү, элдин баары кан жутуп турган кез. Ошон үчүн чегараны чечиш керек деген маселени президентке коюп атат. Чегараны чечиш керек деп атат. Экинчи жагы оппозициянын өкүлдөрү, кээ бир саясатчылар айтып атат, Тажикстанга барба дейт. Тажикстанга чегараны чечпесе, Тажикстанга барбаса чегараны чечет. Же Рахмон менен жолукпаса, эки тарап жолукпаса чегара кантип чечилет? Чечилбейт да. Бул бир жагы. Бул бир маселе да. Экинчи маселе. Ошол мисалы ошол эле мисалы тажиктер чегара маселесинин чечилишинин эч кандай кереги жок. Тажиктер жылма басып алуу менен, баягы жылма басып алуу менен ушу 30 жылдан бери биздин территорияны акырындап басып алып келатат. Аларга пайдалуу да. Биздин канча миңдеген гектар жерлерибиздин баарын басып алды. Билишпей. Ал эми кыргыздарга азыр чегараны чечиш керек. Канчалык биз эрте чечсек бизге жакшы. Биз басып алган жокпуз. Тажикстан жерин. Тажиктер бизди басып алат. Ошон үчүн тажиктерге кереги жок, бизге керек. Ал үчүн биз сөзсүз түрдө Рахмон менен биздин президент жолугуш керек. Кайда жолугат ал башка маселе. Эми айластан азыр эми Душанбеге барганга мажбур болуп атат. Ошон үчүн бул маселе. Анан бийликте оппозициянын өкүлдөрү чегараны чечпей атат президент, чегара маселесин чечпей атат дейт, анан кайра Тажикстанга барбасын дейт. Анда барбаса кандай чечет? Ошон үчүн мен ойлойм, али жоктун оокаты. Али президентке азыр мамилени кай жерге барса дагы, эмне кылса дагы маселени чечип бериш керек. Анан үчүнчү маселе, эгер президент Душанбеге барса эле кошомат кылып, жүгүнүп же ошол Рахмондун сөзүн сүйлөп калат дегенди билдирбейт да. Ошол өзүнүн жерине барып, ал киши келбесе дагы, керкейсе дагы, эки жүздүккө барса да, өзүнүн жерине барып, ошо маселени принципиаль кабыргадан коюп, маселени чечип келсе, бул чоң чечкендик болуп эсептелет. Мен ойлойм. Эгерде барып алып маселе чечилбей калса, ал, конечно, проблема болот. Ал проблема болот, коомдук туура эмес коомдук түрдө түзүлүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлойм, Садыр Нуркожоевич кандай кылган күндө дагы, барган күндө дагы маселени чечип келсе, бардыгынан эч ким аны сын көзгө ала албайт.